Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар каналынын катталуучулары. Ассаламу алейкум. Бул видеодо силерге эмнени көрсөткүбүз келди? Мурунку чыгарышыбызда сиздер ойлоп калыпсыздар, баарыңыздар. Булар жалаң гана 3D форматта кылат окшойт депчи. Булар андай эмес, 3D форматта эмес, обычно простой жидкий траверт менен дагы заказды алышат экен. Эки полосалуу, ошондой эле бир полосалуу кылып, мындай кылып заказ берсеңиздер болот. Азыркы сиздер көрүп турган бул простой эле бир полосалуу травертин. Азыр ушул үйдүн узуну 16 экен, туурасы 8. 16га 8 болгон үйдүн сыртына азыр ушундой кооздоп жатышат экен. Заказды берсеңиздер болот экен. Түз булар промой арзан баада, ошондой эле башка жактарга салыштырмалуу арзан баада түз өздөрү алып келип сиздерге жеткирип берет экен. Жидкий травертиндин клейлерин бүт баардыгын сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле ушул бир полосалуу же эки полосалуу кылып простой травертинди үйдүн сыртына заказ кылдырып жасатсаңыздар да болот. Азыр мен бурчка дагы барып сиздерге бир көрсөтөм. Бул азыркы үйдүн артыңкы көрүнүшү. Артыңкы көрүнүшү дагы ушундай эле простой жидкий травертинден кылынып атат азыр. Ушунчалык кетчү нерсе 3D форматтагы травертинге салыштырмалуу простойду кылсаңыздар, үйдүн кооздугун дагы ачат. Чын 3D'ге караганда. Себеби дегенде, бул 3D форматтын простойго салыштырмалуу айып жагы биринчиси сиздер үчүн кымбат болушу мүмкүн. Экинчиси бул жамбыр жааганда чаң болот, жааш болот, түсүн жоготот. 3D форматтын түсүн жоготот. Бул простойдо мисалы жамбыр жааган кезде дагы эчтеке болбойт. Анан дагы сиздердин чөнтөгүңүзгө ыңгайлуу болот. Ушул жигиттердин жумушу боюнча сиздер мен дагы үйдү сыртына кооздотот элем деген сурооңуздар болсо, анда албетте номерлерди экранга калтырабыз. Ошол номерлерге байланышка чыгып, ошол заказ кылдырасызбы же үйдүн сыртын кооздотуп атасызбы? Ошол боюнча номерлерге байланышка чыгып сүйлөшсөңүздөр болот.